أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Tafsir savağımızda ulantağız. Tafsir savağımızdan biz İnşikak Surasının tafsirin okup жатқанбыз. Allah Taaladan жардам сұраған авалда мына ушул сүрөнүн tafsirin окууну андан ары улантабыз. قال الله عز وجل: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون деген аяттардын tafsirin окуй үйрөнгөнгө аракет кылабыз. Аллах Таала билген илимине амал кылган пенделеринин катарына кошкон болсун. Аллах Таала айтты: «Фала уқсиму биш-шафақ». Күн баткан кездеги, күн баткандан кийинки пайда боло турган, чыгып кала турган күн батышта чыгып кала турган көгүмгө, мындайча айтканда, кызыл шапакка ант дейт. Мына шам намазынын убактысы күн батуусу менен батыш тарапта кызыл шапактын пайда болуусу менен шам намазынын убактысы келген болот. Көпчүлүк алымдарга көрө шам намазынын убактысы ошол батыш тарапта күн баткандан кийин чыккан кызыл шапактын жоголуусу менен куптан убактысы кирет деп айтышат көпчүлүк алымдар. Эми Аллах Таала анттаган нерсе, Аллах Таала ант ичкен нерсеге биз өтө көңүл буруп, көңүл каратып карообуз керек. Аллах Таала кызыл шапакка ант деп анттады. Валлайли вама васақ. Түнгө жана бардык нерсени өз койнуна жыйнаган, топтогон нерселерге ант дейт. Түнгө ант жана бардык нерселер анда ошол түндө жыйналган нерселерге ант дейт. Бул аяттардын барысында мына ушул 3 аятта тең вал камару иза тасақ жана толук болгон айга ант, толуп турган айга ант деди. Мына ушулардын барысы касам. Аллах Таала касам менен баяндады. Алеми ла таркабунна табакан ан табак. Бул силер анығында, силер чындыгында баскычма баскычты минип өтөсүңөр. Баскычма баскыч, мындайча айтканда ар бир баскычтан баскычма баскыч минип өтөсүңөр, басып өтөсүңөр деген маани. Бул эми жогорку касамдардын жообу болуп саналат. Эми Аллах Таала анттаган нерсе өтө маанилүү нерсе. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде мына ушундай аяттарда, бир нече сүрөлөрдө анттаган, биз Аллах анттаган нерсеге ой жүгүртүп, эмне максатта анттап жаткандыгына биз ой жүгүртүүбүз керек. Эми Аллах Таала өзүнүн каалаган, жараткан махлуктар менен анттай алат. Ал эми биз адамдар, биз инсандар, адам баласы Аллах Таала менен гана, Аллахтын ысмы менен гана, Аллахи, биллахи, таллахи деген мына ушундай Аллахтын ысмы менен гана анттообуз керек. Эгер кайсы бир инсан Аллах Тааладан башка бир нерселер менен анттай турган болсо, Аллах Таалага ширк келтирген болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде айтат: "Ман халафа би гайрилла факад ашрак." Ким Аллах Тааладан башка менен
башка нерселер менен анттай турган болсо чындыгында ширк келтирди дейт. Жана башка бир хадисинде ким ант ичсе Аллахтын аты менен, ысмы менен ант ичсин, болбосо унчукпасын дейт. Мына ошондуктан ант бул нерсе дагы Аллахка арналат. Биз дүйнөлүк ишибиз болсун, акыреттик ишибиз болсун, бардык иштерибизде сөзүбүздү тастыктоодо мына ушул ант иче турган болсок, Аллахтын ысмы менен гана ант ичибиз керек экен. Анан бычак менен, нан менен, атасынын арбагы менен, же караңгы түндө турам, же дастаркондун башында турам, же Кабанын өзү менен, же мечит менен анттаган болбойт. Бул албетте ширк болуп саналып калат. Эми бул аламда Аллах Таала өзгөчө бир көрккө, өзгөчө бир сулуулукка келтирип койгон. Мына Аллах Таала күн баткан кездеги көгүмгө ошол кызыл шапакка ант деди. Мына күн баткан кезде кандай бир сонун бир күн батып турган кезде ошол кызыл шапак чыккан убакытта, пайда болгон убакытта дагы батыш тарап аябай өзгөчө бир кооз сулуу көрүнөт. Бул нерседе дагы Аллахтын бир аят белгиси бар, кудретинин аят белгиси бар. Ар бир нерседен биз Аллахтын таухидини, Аллахтын бирлигини тапсак болот. Валлайли вама васак. Түнгө ант. Жана бар нерсени ошол түндө жыйнала турган бардык нерселерге ант дейт. Эми түн дагы Аллах Тааланын кудретинин бир белгиси болуп саналат, өтө бир чоң бир махлуктардын бири болуп саналат. Эми түн Аллахтын аят кудрет белгилеринин бири. Түн, күндүз, ай, жылдыз, мына ушулардын баарысы. Эми вама васак дегени ошол түндө жыйнала турган нерселерге ант. Эми баарыбыз түн кирген убакытта, кеч кирген убакытта үйүбүзгө, түнөй турган жерибизге жыйналабыз. Айвандар болсун, адамдар болсун, бүт жандуунун баарысы түнкү убакытта эс алат. Түнкү убакытта эртеден кечке чейин бир жерлерде басып келет, бир жерлерде иштеп келет. Ал эми түнү баарысы бир жерге жыйналып калат. Васак деген ошол жыйналуу, топтолуу деген мааниде. Мына таң калыштуусу эрте менен учуп кеткен куштар дагы түнү кайра уясына келип түнөйт. Бардык жан жаныбарлар дагы күндүз уясынан чыгат. Ошол үйүнөн чыгып, ал эми кечинде болсо кайра үйүндө баарысы топтолот. Адам баласынын жашоосу деле ушундай. Баарыбыз эрте менен жумушка аттанабыз. Бирөөсү балдарын мектепке алып барат, бирөөсү балдарын садикке алып барат дегендей, бирөөсү жумушуна барат, бирөөсү өз жумушун жасайт дагы, баарысы анан кечинде топтолуп үйгө келет. Түн баарыбызды жыйнап коет. Түн. Баарыбыз түн кирүүсү менен жумушубуз бүткөндүгүнү, эс алуу убактысы келгендигин баарыбыз жакшы түшүнүп билебиз. Мына ошондуктан Аллах Таала түнгө жана түндө жыйнала турган, топтоло турган нерселерге ант деди. Вал камари иза тасак. Вал камари иза тасак. Жана айга, толуп турган айга ант дейт. Мына бул нерседе дагы мына ай. Мына биринчи Аллах Таала түн менен аттады, түндөн кийин ай менен аттады. Эми түн киргенден кийин ай чыгат. Күндүз ай көрүнбөйт. Ал эми түн киргенден кийин ай дүйнөнү, бул аламды өз нуруна бөлөйт. Толуп турган айга ант дейт. Эми инсан баласынын жашоосун карасак, баарыбыз бул жашоодо, баарыбыз бир жашоодо 15 күндүк, мындайча айтканда, 1 айлык айбыз. Мындайча айтканда, 1 айлык айбыз. Ай жаңы чыккан кезде ана чоңоюп барат. Чоңоюп толуп барат дагы 15 күндөн кийин кайра ай кичирейип 1 ай бүтүп кетет. Ошентип инсан баласы дагы ошол ай сыяктуу жашайт бул жашоодо. Инсан төрөлүп, анан чоңоюп барып, анан картайып бул жашоодон өтөт. Эми касамдын жообу келатат. Латаркабунна табакан ан табак. Силер аныгында, силер чындыгында баскычма баскычтарды минип өтөсүңөр дейт. Мына инсан баласынын жашоосу мына баарыбызга белгилүү болгондой эле, биринчи алгач бир суу болот. Бир нутфа, бир суу болот. Суудан кийин бир коюу канга айланат. Коюу кандан кийин бир үзүм этке айланат. Бир үзүм эттен анан ошол адам баласы адамга айланат, инсанга айланат. Андан көздөр пайда болот, кулак пайда болот. Мына эненин ичиндеги баскыч бул. Андан кийин инсан баласы мул жашоого чыгат.
Бул жашоого чыгып инсан баласы, жаш бала чоңойот, жигит болот. Андан кийин өспүрүм жашка жетет, андан кийин 40-ка чыгат, андан кийин 60-ка, 70-ке чыгат. Ошондо инсан баласы бул жашоодо өз рызкынча Аллах Таала белгилеп койгончо жашайт. Андан кийин бул дүйнөнүн баскычында басып өтүп, андан кийин кабыр жашоосун өтөт. Кабыр жашоосу дагы түбөлүк эмес. Инсан кабырда дагы убактылуу болот. Кабырдан кийин Аллах Таала чыгарат. İnsanın akıbette akırkı baskışı ошол бейиш же тозок менен бүтөт. Качан ошол бейиштеги ордуна жетет, жакшы инсандар, жаман инсандар тозоктогу ордуна жетет, ушинтип инсандын баскычма баскыч ошол жашоосу өтүп, мына ушундай абалда бүтөт. Ошондуктан Аллах Таала бул аятта ла таркабунна табакан ан табак, силер сөзсүз ошол баскычтарды минип өтөсүңөр дейт. Эми мына Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде "О tilkel eyyam dawiluha beynen nas." Biz ушул күндөрдү адамдардын жашоосунда айландырып турабыз дейт. Эми бир күнүбүз кайгы капа менен өткөн болсо, бир күнүбүз жакшылык менен, мындайча айтканда, сүйүнүп, инсан жүрөгү кубанычка толуп өтөт. Эми бул жашоодо инсандын заманы болот, инсандын заманы өзгөрөт. Жана ошондой эле анын мекени өзгөрөт. Жана ошондой эле инсандын денеси өзгөрөт. Жана ошондой инсандын жүрөгү өзгөрөт. Мисалы үчүн заман. Инсан, мына Аллах Таала бизге жылдарды коюп койду. Мына күндөрдү коюп койду. Бир күнүбүз жакшылык менен болсо, бир күнүбүз жамандык менен болуп калат. Эми бир күндө инсан көкүрөгү толуп, мындай сыгылып буулуп турган болсо, жана ошондой бир күнү кубаныч менен, күлкү менен, мындайча айтканда, жакшы настроениясы жакшы өтөт. Мына ушундай замандагы инсан бир күнү капалуу, бир күнү кубаныч менен мына ушундай абалда өтөт. Эми инсан бул жашоодо мекен которуп, мындайча айтканда, жашашы мүмкүн. Мисалы үчүн бир областтан бир областка көчүп барышы мүмкүн, же шаарга көчүп келиши мүмкүн, же шаардан айылга барып көчүп, мына ушундай абалды дагы инсан башынан өткөрөт. Жана ошондой эле денеси өзгөрөт. Инсан жаш бойдон эле кала бербейт. Инсан 30 жаш бойдон кала бербейт, 20 жаш бойдон кала бербейт, 60 жаш бойдон кала бербейт. Инсан күн өткөн сайын денеси картаят, денеси өзгөрөт. Мисалы үчүн 5 жаштагы баланы 10 жылдан кийин көрсөңүз тааныбай каласыз. Ошондуктан инсандын денеси өзгөрөт. Инсан калабайбы картаят. Мунун эч кандай шифасы жок. Муну алдын алуу болгондо, жаш бойдон калуу болгондо, анда падышалар бул нерсени жасайт болчу. Дүйнөдөгү түрдүү дарыларды, түрдүү ыкмаларды колдонуп, карыбай калуунун ыкмасын, жолун жасашат болчу ушул падышалар. Баары бир падышалар да картаят. Инсан канча миллиардер болбосун, миллионер болбосун, баары бир картаят. Баары бир денеси өзгөрөт аны. Аны чачына, сакалына баары ак аралайт. Баары бир инсан өзгөрөт. 20 жылдан кийин инсан бир инсандын абалы башкача болуп калат. Мына ошондуктан инсан каалабайбы, инсан денеси өзгөрөт экен. Жана ошондой эле жүрөктөр. Мисалы үчүн жүрөктөр дагы өзгөрүп турат. Инсан бир учурда үйлөнүү анын кан түйшүгүнө айлана турган болсо, бир учур келет, анын мал мүлк жыйноо анын түйшүгүнө айланат. Ошону менен алек болуп калат. Дагы бир нерсе, мисалы үчүн ал машинанын мингиси келип калат. Машинанын түрүн айдагысы келип калат. Жүрөгү кайсы бир дүйнөлүк бир нерселер менен байланып, мына ушундай жүрөгү дагы өзгөрүп турушу мүмкүн. Бирок момун пенденин жүрөгү Аллах менен байланганга аракет жасоосу керек. Ибадаттарга байлануусу керек. Дүйнөнүн кулу болуп калуудан бизди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайтарган. Эми Аллах Таала жогорку аяттарда касамдарды келтирди. Мына көгүмгө, мына кызыл шапак ант деди, күн баткан убакыттагы. Жана түндө жыйнала турган нерселерге ант деди. Жана айга ант деди. Инсан, силер сөзсүз баскычма баскыч мына ушул абалдарды башыңардан өткөрөсүңөр деп, эми фамалахум ла юминун. Алар эмне үчүн ыйман келтиришпейт атат? Фамалахум ла юминун. Алар ыйман келтиришпейт. Ва иза куриял Кур'ану алейхим ва иза курия алейхим Кур'ану ла яшурун. Аларга Кур'ан окуса ыйман келтиришпейт, сажда кылышпайт дейт. Эми бул аят ушул Мекке мушриктери тууралуу айтылып жатат. Жана ыймансыздар тууралуу айтылып жатат.
Эми инсан иманга келүүсү үчүн эң негизги нерсе бул Куран. Сахабалардын көбү мына ушул Куран-ы Керимден таасирленип иманга келишкен. Сахабалардын көбү таасирленип хидаятка келишкен. Бизди жүрөктөрүбүзгө эң катуу таасир бере турган нерсе бул Куран-ы Керим. Ошондуктан Куран-ы Керимдин ошол аяттардын тафсирин окуп үйрөнүүбүз керек. Биздин иманыбызды көтөрө турган эң негизги нерсе дагы мына ушул аяттар, Куран-ы Керим. Ана Усман радиаллаху анху айтат, эгер силердин жүрөгүңөр таза болгондо, жүрөгүңөр Куранга тойбойт болчу дейт. Ошондуктан фамалахум ла юминун. Алар иман келтиришпейт дейт Аллах Таала. Бул жүрөккө капырлык, ширк, мына ушул жүрөк, мына ушул нерселер менен, күнөөлөр менен оролуп кала турган болсо, Аллах өзү сактасын, инсан иманга келбей калат. Эгер аларга Куран окулса, сажда кылышпайт дейт. Мына ушул аят, сажда аяты важиппи же сүннөтпү? Бул маселе алымдар ортосунда талаш тартыш бар. Кээ бир алымдар эмне важип дейт. Ким сажда аятын окуп же угуп сажда кылбай койсо, күнөөкөр болот деп айтышат. Эми туурасы сажда аяты сүннөт. Умар ибн ал-Хаттаб радиаллаху анху бир жолу минбарда туруп хутба кылган кезде сажда аятын, Нахл сүрөсүндөгү сажда аятын окуган кезде жумада минбардан түшүп сажда кылды. Анан кийинки бир жумада Умар радиаллаху анху бир сажда аятын окуду, бирок сажда кылбады. Мына ушул сахабалардын ишине көрө, туткан ишине көрө, сажда аяты сунна муаккада, мындайча айтканда, сүннөт важип эмес десек туурараак болот. Жана ошондой эле сажда аяты бир эле жолу Аллаху акбар деп сажда кылынат. Анан рүкүдөн башты көтөргөндө Аллаху акбар деп айтылынбайт, жана салам деп салам берилбейт. Мына ушул туурасы. Балиллазина кафару юказзибун. Балким кафирлар кыяматты жалган деп жатышат. Юказзибун. Балким кафирлар Куран-ы Керимди жалган деп жатышат дейт. Эми Куран-ы Керимди жалганга чыгаруу бул кафирлык, бул адашуу. Эми Аллах Таала Аллах а'лам бима юун. Аллах а'лам бима юун. Аллах Таала алар жашырган нерселерди билет дейт. Ким көкүрөгүнө кайсы бир пенде эмнелерди жашырып койгон болсо, эмнелерди жашырып койгон болсо, эмне сырларды жашырып койгон болсо, ал эч кимден Аллах Таалага эч бир нерсе анын сыр эмес. Аллах Тааланын көкүрөгүндөгү нерселерди жашырып топтоп койгон нерселерди билет. Аллах Тааладан эч бир нерсени инсан сыр сактап кала албайт, жашырып кала албайт. Падышалар дагы жашырып кала албайт. Анткени падышаларда көп мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок ошого карабастан баары бир алардын сырларындагы, алардын көкүрөгүндөгү жыйнап топтоп койгон нерселерди дагы баары бир Аллах билип турат, Кудай билип турат. Мына ушундай Куранга иман келтирбеген адамдарга, Куранга иман келтирбеген, иманга келбеген адамдарга, акыретти жалган деген адамдарга, Куран-ы Керимди жалган деген адамдарга эмне? Фабашширхум би азабин алим. Аларга оорутуучу азап бар экендигин сүйүнчүлөп кой дейт. Эми көбүнчө өзү абшир, фабашшир сөзү жакшылыкка иштетилет, жакшылыкка колдонулат. Бирок бул орунда эмне үчүн азап сөзүнө колдонулду дейилсе, ошол кафирлардын үстүнөн күлүү максатта, аларды бир кордоо максатта, мына ушул фабашширхум би азабин алим, мына ошол адамдарга оорутуучу азап бар экендигини сүйүнчүлөп койгон Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам дейт. Аллах өзү сактасын. Аллах Таала момун пенделерге бейишти сүйүнчүлөдү. Бейиштеги мындайча айтканда адам баласынын көзү көрбөгөн, кулак укпаган, эч бир оюна келбеген жыргалчылыктарды, рахат жыргалчылыктарды сүйүнчүлөдү. Ал эми кафирларга тозокто эч бир адам баласы көзү менен көрбөгөн, эч бир адам баласы элестете албаган бир азаптарды даярдап койду. Мындайча айтканда азаптарды сүйүнчүлөдү. Иллаллазина аману ва амилус салихати лахум ажрун гайру мамнун. Мына Аллахка иман келтирген жана салих, сооптуу амалдарды жасаган адамдарга эми алардын ажыры үзгүлтүксүз болот дейт. Эми жакшы инсандардын ажыр соо үзгүлтүксүз. Эми бул дүйнөдө бар нерсе үзүлөт, бар нерсе бүтөт. Кала берсе бир күн келип дүйнөнүн өзү дагы бүтөт. Мына бейиштеги нематтар, жакшылыктар жыл бою боло берет.
Bir күн болып, bir ай болып, bir ай болбойт деген емес. Же жазда болып, қышта болот деген емес. Бул дүйнөдө эмес. Мисалы үчүн бул жашоодо кээ бир мөмөлөр сезону менен, мезгили менен болот. Кээ бир өсүмдүктөр ошол жазда өсүп калат, кышта өспөйт. Ал эми кээ бир мөмөлөр бир эле жолу берет, башка жолу бербейт. Мына ошондуктан бул жашоодо ар бир нерсе убактылуу үзгүлтүккө учурайт. Үзгүлтүксүз. Мисалы үчүн ошол бир дарактын мөмөсүн ошол белгилүү бир айда, белгилүү бир мезгилде жеп калбасаң, пайдаланып калбасаң, кийин ал бүтөт. Ал үзгүлтүккө учурайт. Ал бүтүп калат. Ошол мезгилде, ошол айда гана мөмө берет. Мисалы үчүн кээ бир өсүмдүктөр кээ бир айларда, сезондордо өсөт. Болду. Баарыбыз бул нерседен кабардарбыз, баарыбыз билебиз бул нерселердин баарысын. Бирок бейиште андай эмес. Бейиште дайыма боло берет. Дайыма инсан пайдаланган рахат, жыргалчылыктар дайыма болот. Бейиште эч бир нерсе үзгүлтүккө учурабайт. Бир мөмө бүтүп калбайт ал жерде. Бир шарап, мындайча айтканда, ичимдиктер бүтүп калбайт ал жерде. Жыл бою түбөлүккө болот ал жерде. Мына ошондуктан инсан эгер бул бейиш жакшылыгына жетемин дей турган болсо, кичине аракет кылыбыз керек экен. Кичине кыйналыбыз керек. Инсан бул илимге дагы денесинин рахаттандырып жетпейт. Барыбир инсан кыйналыш керек, машакат тартыш керек. Мына ошондо гана ибадаттын дамын татат. Айрыкча жаш кезде көбүрөөк нафил ибадаттарды, көбүрөөк намаздарды, орозолорду тутуп калганга аракет кылыбыз керек. Мына ушул сүрөнүн кыскача тафсири мына ушул. Аллах Таала билбегенибизди билдирсин. Илимин амал кылган пенделердин катарына кошкон болсун. Аллах Таала дайыма Куранды окуган, ой жүгүрткөн пенделеринен кылып койгон болсун. Амал кылган пенделер, Куранга амал кылган пенделерден кылсын, хадистерге амал кылган пенделерден кылсын. Аллах Таала билип билбей жасаган күнөө иштерибизди Аллах Таала өзү кечирсин. Акырет шерменделигинен Аллах Таала баарыбызды өзү сактасын. Аллаху а'лам, саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам. Wallahu a'lamu bis-sawab.